Элдик медиа порталынын элдик жардам берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында 2 операцияны башынан өткөргөн, бирок үчүнчүсүнө каражат таппай кыйналып жаткан 53 жаштагы Шеримбек Шаршеналиев. Ага дарыгерлер ичейдеги рак диагнозун коюшкан. Учурда Шеримбек Шаршеналиев 4 тубалдын ичинде кыймылсыз жатат. Өз алдынча басып турууга оору жол бербейт. Рак прямой кишки. Башында заңдай турган жерге эме чыккан да, ириңдеп кетип, ошону тазалаткам. Анан кийин ал 7 сантиметр кескен да, тазалаш үчүнчү. Алайкы убакыт өтөбүз, анан кийин эме ошолордон кетти, билбейм, бөтөн чукка ишик чыгып, күчөйүп, чоңое бериптир. Анан кийин бир күнү августта жок, сентябрдын аягына чейин заживать этти да, бир караштай кесилген мындай. Анын глубинасы 7 сантиметр. Ошо заңдай турган тешиктен. Каарманыбыздын жубайынын айтымында жолдошу өз алдынча заң ушата албагандыктан күн түн дебей жанында. Балдарынын жакшылыгын көрөр убакытта дартка кабылгандыгын айтып, мен качан кайра адамдардын катарына кошулат болдум экен деп үмүтүн үзбөй жашап келерин билдирет. Эми бул экинчи жолу операция болду. Ошо 5 ай болду операция болгонуна. Ошондон бери саарасы эки жагынан трубка менен чыгат. Күнүнө 3 жолу перевязка кылам. 2 ай, 3 ай толугу менен обезболивающийди өзүм коюп үйдөн дарылап караптым. Ошол анан эми жакшы раналар бүтүп, кичине жакшы болуп келатат, бирок 3-чү операциясы да бар да, эми тез алма табарсыз коюлуш керек. Анан заңдай турган болсо калоприемникке чыгып, ал өмүр бою калды. 7 айдан бери аталган оорунун запкысын тартып келген каарманыбыздын 5 баласы бар. Улуулары кыздар, алар жана жакын тууган туушкандары болуп, буга чейинки 2 операциясына эптеп каражат табышып жасатышкан. Эми апрелде болуучу операцияга 150 000 сом керек болуп, бирок ушул каражатты да чогултууга жашоо шарты мүмкүндүк бербегендиктен кайдыгер карабагандардан жардам сурашышат. Дарыгерлер ушул дарылоодо айыгып кетүү мүмкүндүгү бар экендигин билдиришкен. 5 балам бар, алардын өздөрүнүн арабасында өздөрү сүрөшөт. Ошо биринчи, экинчи операциямда бала чыккан туугандарым чынында жардам беришти. Үчүнчүгө чынында бир сом акчалык болуп атты. Ошо элге кайрылып, колунан канча келсе жардам берсе деп.